Салам достор. Кайрадан мен Нурбек. Азыркы учурда биз Бушетти, Кахетти деген Грузиянын чыгыш тарабында гуманный педагогдордун баарын чогулган жакшы бир жердебиз. Кыргыздардын жакшы бир сөзү бар. Оң ойлонсоң оңолоруңа жакшы дейт. Адамдар же оң ойлонот экен, же терс ойлонот экен да. Анан бул ойлор жөн эле чыгарып кеткен. Чын жүрөктүн тетиги түпкүлүгүнөн чыккандыктан биз оң ойлонгонубуз ошол ойлор чогулуп кандайдыр бир жерге булут сымал, асманда турган булут сымал, же оң ойлордон турган, же болбосо терс ойлордон турган ушундай бир булут сымал чогулат экен дагы. Бир ар дайым жакшы ойлогонго, баардык нерсени кечиримдүү караганга, боорукер, жароокер болгон адамдардыкы оң ойлоо менен ошол адамдарды бир курчап, кандайдыр бир жакшы нерсеге тартып, бата сымал, адамдардын ошо жакшы адамдар бири-бирине тартылгандай жакшы сезимдер дагы, жакшы ойлор дагы бири-бирине тартылат экен. Так ошондой эле терс ойлор дагы, негатив ойлор дагы бири-бирине тартылып, алар дагы булут сымал бири-бирине чогулуп, жанына өзүнө тартышат экен да, магнит сымал. Ошо магнит сымал тартылуу менен адамдын жашоосу эртеңки күнү ошо ойлордон түзүлө баштайт дагы, тагдыры, жашоосу ошол нерселер менен курчалгандыктан баардык нерсени биз же терс ойлой баштайбыз, же болбосо оң ойлой баштайбыз да. Бул оң ойлоо менен артында оң жакшы нерселердин артында дагы оң энергия келе баштайт, позитивдүү энергия келе баштайт. Биз ошол менен дем күч алабыз дагы. Жашоо тагдырыбыз, оюбуз, максатыбыз жакшы боло баштайт. Бирок бул жакта оң ойлоодо, жакшы ойлоодо баардык нерсенин башында ким тарабынан ошо ойлор келип атат, кандай түзүлүп атат, ошону бир билишибиз абдан абзел. Анткени Алла Таала жаратканда бизди ар бир кылган ишиңерге эмес, ниетиңерге карайм дегендиктен биз ниетибизди оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Ниетибиз оң болуп, ар нерседе, баардык нерседе кылып аткан өндүрүүчүсүңбү, дүкөнчүсүңбү, окуучусуңбу, мугалимсиңби, кылып аткан ишибизден эч ким зыян көрбөш керек деген принциптерге байлануу менен биз жашоодо баардык нерсени Алла Таала ыраазы болгондой, Алла Таалага жаккандай, анткени баардык нерсе аманат, туурабы? Балдар, аял, үй бүлө, машина, баардык нерсе, иш, мансап, баардык нерсенин баары аманат. Качан колубуздан кетет, качан өзүбүздүн жаныбыз качан кетет, аны эч ким билбейт, бирок Алла Тааланын астына барганда жүзүбүз жарык, мен ушундай ниет менен ушундай кылдым деп, илгерки бирөө ниети оң адам өзүн оңдоп түздөп, билесиңер, Меккени көздөй кетип баратып, бир кулач жакындаган экен да, ошо ниетине жараша. Анан периштелер келип санаганда, жаман ниетине караганда жакшы ниети ошол жака багыт алып жыгылгандыктан бейиштикке жөнөтүлгөн экен да, бейиштик деген экен. Ошондуктан бир адамдын оң ойлонгону, туура багыт алганы, Аллахка жаккан иштерди кылуу өтө маанилүү. Азыркы учурда балким биздин коомубузда, Кыргызстанда, менин оюмча, бала тарбиялоодо дагы, баланы окутууда дагы, жашоодо, бизнесте, баардык нерседе адал менен арамды, пайдалуу менен таза эмести ылгай билүү өтө маанилүү да. Ушул нерсеге көбүрөөк көңүл бурсак, балдарыбызда, коомубузда келечекте күчтүү болот. Эгерде терс энергетикасы, терс адамдардын жанында, терс ойлордун жанында көбүрөөк турган болсок, тилекке каршы бул ойлор дагы бир булат сымал, ошол терс жаандар менен, терс шамалдар менен келгенде тилекке каршы биз дагы терс болгонго терс болуп кетебиз да. Ошондуктан келгиле, ар бир ой бул түбөлүктүү, өлүп калбайт. Рух түбөлүктүү болгондой эле ой дагы түбөлүктүү. Бир жакшы ойлорубуз, кылган ниеттерибиз, жакшы ниеттерибиз дагы бир булут сымал чогулат дагы, бул түбөлүктүү калат. Биз бул дүйнөдөн кетсек дагы, балким ошол жерде калат, ошол үйдө калат, ошол артыбыздан айта турчу ушундай жакшы адам эле, ушундай жакшы апа эле, эже эле деп оң жактан көбүрөөк ойлонгон оңолорубузга эл катарында, адам катарында, үй бүлө катарында баарыбыз үчүн аябай маанилүү. Анткени бул биздин эртеңки күнүбүз, бүгүнкү күнүбүз, балдарыбыздын туура таза менен таза эмести айырмалай алганы өтө маанилүү. Азыркы учурда заманыбызда оң ойлонгонду кантип оң ойлонгонго түрткү боло алабыз, кантип ушул методиканы колдонобуз дегенде эң башты нерсе бул сөзсүз түрдө тамак аш. Мисалы денебизди, түзүлүшүбүздү түзгөн күнүмкү тамакка мисалы биз муктаждыгыбыз бар. Ошонун ичинде таза жана таза эмес нерсени
ылгай билишибиз керек. Таза менен таза эмести адал десек болот, арам десек болот, бирок мунун котормосу туурасы таза жана таза эмес. Эч бир эне, эч бир ата таза эмес нерсени баласына ыраа көрбөйт. Так ошондой эле таза, адал нерселерди көбүрөөк балдарга берип, арам нерселерден баарыбыз тең баш тартсак, коомчулугубузда, дүкөндөрдө, башка жактарда арам нерселерди саткан нерселерден тыйганга аракет кылсак, ошондо менин оюмча ойлорубуз, ниеттерибизде да оңоло баштайт. Дагы ошондой дагы бир нерсе, адам баласынын көзү таза нерсени көрүш керек экен да, кооз, сулуу нерсени көрүш керек. Улантып атабыз, ошо биздин жан дүйнөбүздө көкүрөгүбүз дагы сулуулук менен толот дагы. Ошондо ар дайым биз кооз, сулуу нерселер менен кооз ойлорго да ээ болобуз да, оң ойлорго да ээ болобуз. Ошондуктан балдар өзүбүз дагы жанакындай туура эмес сериалдарды, туура эмес сүрөттөрдү, туура эмес нерселерди көрбөгөнгө ошолордон оолак болушубуз керек. Жана ошол эле балдар, кыздарыбыздын өзүбүз дагы ар кандай туура эмес музыкаларды, туура эмес ырларды, туура эмес жака үгүттөгөн нерселерден алыс болушубуз керек. Мисалы биз эмне үчүн китеп окуйбуз? Китептерде биз ошол жактарда классикалык китептерди, мисалы биздин өзүбүздүн улуу чыгармачыл адамдарыбыздын китептеринде эмне үчүн аны классика дейбиз? Анткени алар ар дайым оң жакка тарбиялап, коомду тарбиялап, элди тарбиялайт да. Жакшы нерселерди биз китеп аркылуу, жакшы ой сөздөргө ээ болобуз. Жана ошондой эле жакшы бир классикалык музыкалар, жакшы сүрөттөр, жакшы мындай табиатты көбүрөөк балдарга ушинтип кыдырып, Кыргызстандын тоолуу, суу, көп, көл, аябай солкуу, сулуу жерлерди көргөндө балдардын жан дүйнөсү дагы сулуу боло баштайт да. Ошондуктан келиңиздер баарыбыз тең балдарыбызды оң ойлонгонго, өзүбүз да оң ойлонгонго аракет кылалы. Анткени бала тарбиялоодо эң маанилүү нерсе баланы тарбиялоо эмес, ата эне катары биз өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Бирок өзүбүз тарбиялап атканда биз эмнени билишибиз керек? Биз баардык нерсени өзгөртө албайбыз. Ата эне катары биз биринчиден өзүбүздү алсыз экенибизди сезишибиз керек, кабыл алышыбыз керек. Баардык нерсени биз айткандай болушу деген шарт эмес. Алла Тааланын бул дүйнөгө жараткандан кийин ар бир баланын, ар бир кыздын, ар бирибиз боюнча байланыштуу абдан чоң пландар бар да. Ошол чоң пландарды биз жандап, багыт берип, жандоочу катары болушубуз керек. Бирок эч качан мен кылып атам, менин балам, менин аялым, менин күйөөм деп баардык нерсени биз башкаруу биздин колубузда, биз кылышыбыз керек деп, мен деп ар дайым текеберчиликке кирип кетпешибиз керек. Грузия Бушетиден ысык саламдар, аман эсен болуңуздар.